Эмаком курулуш компаниясы өз кызматкерлерине акысыз үйлөрдү белек кылды. Ыйык Рамазан айынын урматына кайрымдуулук иретинде берилген батирлерге компанияда көп жылдан бери иштеген алдыңкы 15 кызматкери ээ болушту. Батирлер Жалал-Абад шаарына курулуп жаткан заманбап көп кабаттуу үйлөрдөн берилди. Азыркы Куданын улук күнү орозодо өзүбүздүн колубузда иштеген кызматкерлерди көңүлүн көтөрөлүн деген максатта, бизге жакшы кызмат кылсын, компания үчүн жакшы иштеп берсин деген максатта биз бүгүн Ош шаарындагы кызматкерлерге 15 батир бердик. Бир бөлмөлүү батирден, бул Жалал-Абад шаарынан 15 батир биздин өзүбүздүн колдо иштеген ар тараптуу кызматкерлерге, мисалга алсак, юристтерге, бухгалтерларга, менеджер, продажаларга, анан кийин объектти курган куруучуларга дагы. Биз Эмаком курулуш компаниясы жалпысынан 26 квартира бердик. Рано Ахмедова Эмаком түптөлгөн күндөн бери иштеп келет. Башкы бухгалтерди кызматта аркалаган Рано айым бүгүн компания берген ак өргөгө ээ болуп, кубанычы койнуна батпай турган чагы. Өтө ыраазы болуп, азыр толкунданып сөз таппай турган учурумда. Анан баягы элди айтмакчы, элге берсе, бул балдарга, берешен балдарга 10 эселеп, 20 эселеп, көп эселеп берсин. Иштерибизге ийгилик. Андан кийин мен дагы ойлоп турам, бул өтө чоң биз үчүн стимул болуп атат. Мындан дагы биз жакшы иштеп бергенге аракет кылабыз. Кайрымдуулук иш-чараларды үзгүлтүксүз жүргүзүп келген компания буга чейин Бишкек шаарында 11 кызматкерин бир бөлмөлүү батир менен сыйлаган. Акысыз батирлер жөнөкөй кызматкерден тартып, курулуш тармагында өзүн мыкты көрсөткөн адистерге чейин берилген. Жетекчилерибиздин атынан жакшы белек болуп атат. Ишибизди жакшы аткарганыбыз үчүн, кылган аракеттерибиз үчүн ушу батир подарка кылып атат. Кудай кааласа, шефтерге, жетекчилерге өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эмаком компаниясы түптөлгөн күндөн тартып, анын өсүп өнүгүүсү үчүн оош кыйыштарга карабай, ысык соогун бирге көрүп келген кызматкерлерине колдоо көрсөтүүнү компаниянын жетекчилиги негизги максат кылып койгон. Мындай колдоого ээ болушкан кызматкерлер компаниянын жетекчилигине ыраазы. Ыйык Ороз айында күтүүсүз белек болду бизге, абдан өтө кубанычтабыз. Өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атынан Жусупов Мелисбек Рамидиновичке терең ыраазычылык билдиребиз. Курулуш компаниясынын кайрымдуулук иш-чаралары алдыда улантылат. Компания өз кызматкерлерин батир, авто унаа менен камсыз кылууну көздөгөн. Өлкөдөгү ар бир кырдаалда калкка, мамлекетке жакындан көмөк көрсөтүүнүн үстүндө Эмаком компаниясынын аракеттери көпчүлүккө үлгү. Нурзада Мырзаматова, Шахрух Именжанов, Ош Бирим жаңылыктары.